Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі сабағымыздың темасы сіз қошнаңызды танисыз ба? Қызықты тема. Ооба. Сіз өзі қошнаңызды танисыз ба? Мұны бұл бардық адамның жүрегіне қорқыныш тудырған, дүниеде бүт бар нүйіне қамап қойған тажы ылаңы көпшілік адамға делік барына пайда алып келді. Анткени ал қанша жылдан бері жұмышына ерте кетіп, кеч келіп, қошынасы менен иши жоқ инсандар бүгін қошынасы менен мамиле кыла баштады. Ушундай учурдан пайдаланып, қошынаңыз менен жакшылап таанышың. Жакшылап таанышың. Ага тамак алып кирип бериң. Анын ден соолугун сураң. Үйүңүзгө киргизе албасаңыз дагы, ооба азыр контакт болбосун, чогуп отурбагыла деген тыюулар менен, аны менен бирге отурбасаңыз дагы эшигин тыкылдатып, бышырған тамағыңыздан аны тамағыңыз менен бөлішің. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзінде «Ла язалу Джибрил юсини бил жар, хатта занантуху аннахум сайюваррисун». Садақа Расулуллах. Джибрил алейхиссалам маға Аллахтың вахийин алып келген сайын, Құр'анды алып келген сайын, ей бір туғаным Мұхаммад, сізге Аллахның саламы болсын. Қошынаңыз менен мықты мамиледе болуң, қошнаңыз менен жакшы мамиледе болуң деп айтқан насааттарынан улам акыркы кездерде чочулай баштадым. Қошына дагы мен өлсөм менде мурас ала турган деңгээлде жакын инсан турбайбы деп. Эң жакын инсан сиз үчүн ал қошына. Эмнеге? Қошына қошынасы менен тирилет кыяматта. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям қошынага мамиле кылууну инсандын ыйманына алып келип такаган. Кантип? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Мен кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальюкрим жарах». Аллахтың бір жана бар экенине, ахирет күнүн болоруна ыйман келтирген муъмин ал кошунасын сыйлай алат. Бул дегени кошунасын мыкты сыйлаган инсан ал чыныгы муъмин инсан. Анын көзү барында дагы, көзү жогунда дагы кошунасына эч качан кыянат кылбайт. Эч качан. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям «Ида табихта мариqatan фааксир ма'аха ва та'ахад жиранак». Үйүңүздө сорпо бышырсаңыз, сууну аябастан казанга көбүрөөк куюп кое бериңиз. Кайнап бышып бүткөндөн кийин өзүңүзгө ылайыгын, үй бүлөңүзгө ылайыгын алып туруп, кошунаңызды да жоктоп койгон жакшыраак деди пайгамбар. Аллаху акбар. Кандай сонун хадис, кандай сонун сөз. Кошунаңыз менен мыкты мамиледе болуң. Шылтоо менен бүт оң жагыңыздагы, сол жагыңыздагы кошуналар менен жакшылап таанышып алың. Кабат үйдө жашагандар эшиги тушташ болгон кошуна менен дагы эч качан учураша элек, ушул мезгилге чейин. Учурашкыла, саламдашкыла, бет кабыңар ашыкча болсо бергиле. Тамагыңардан көбүрөөк болуп калса бөлүшкүлө. Кирген чыккан сайын Аллах тынчтык берсин, ден соолук берсин, бири-бирибизди бактабызда унутпайлы, жакшырап дуа кылалы. Ушул тажы ылаңынан чогуу ынтымакта, биримдикте, бир туугандыкта котулуп кетели деп улам дуа кылып туруң. Мына мисалы Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мындай деди: «Я Расулаллах, инна ли жарайн». Эки кошунам бар, билесиз да. Фа иля аййихима ухди. Кайсынысына көбүрөөк белек берип, кайсынысына көбүрөөк кайрымдуулук кылышым керек деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн караң. Иля акрабихима мин кибабан. Сага кимисинин эшиги тушташ, кимисинин эшиги жакын болсо, ошого биринчи бер. Кабат үйлөрдө жанаша турган эшиктеш кошуналар бири-бири менен сүйлөшпөйт. Тушташ турган эшиктеш кошуналар бири-бири менен саламдашпайт, таанышпайт дагы. Мунул тажы ылаңынын шылтоосу менен кошуналар менен жакшылап таанышып, жакын тууган болуп, карым катнашты кылып алың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кошуна жөнүндө момундай деди. Бир кошуна бар. Анын сиздин мойнуңузда 3 укугу илинип калган. Бул дегени ага кайрымдуулук кылсаңыз
3 sowap alasiz. Al qanday koşuna? Al birinciden musulman, ikinciden koşunağınız, üçüncüden tuğanınız. Sizin tanışınız, tuğanınız. Anın 3 hukuku var. Bir koşuna var sizde. Anın moynuңuzга ilinген 2 hukuku var. Бұл дегені ağa kayrımdılık kılsanız 2 sowap alasız. Al kaysıl? Musulman, anan koşunağınız. Tuğan emes sizge. Peygamber aytdı. Bir koşuna var. Sizin moynuңuzda bir el hukuku var. Al degeni ağa kayrımdılık kılsanız 1 sowap alasız. Al kanday dese? Al koşunağınız. Tuğanınız da emes. Musulman da emes. Al başka din ökülü kafir. Pravoslav. Koşuna bolğondugu üçün anın eşigin çertip al ahvalını sorap tursanız kafir bolsa da sizge Allah Taala 1 sowap beredi. Kayrımdılık kılsanız da. Oşan üçün Peygamberimizden da soraştı. Peygamber ötüp ketkeni Hazreti Umar'dan da soraştı sahabalar. Ya Resulallah, koşuna degen al oң jak, sol jagımdağı. Aldı arkamdağı koşuna aytıp atasızbı? Peygamber aytı, "Jok. Çar tarabыңdan, 4 tarabыңdan teң 40-cı üyge çeyin senin koşunaң" dedi. Kelgile, koşunalar menen mıhtı mamilede bolalı. Çoğu, ıntımak, birimdik menen подъездерди, кире бериш, чыга бериштерди, тепкичтерди, лифтин için жолдорду бүт бардыгын чогуу тазалайлы. Биримдикте бололу. Ар бир нерседе чогуу бололу. Жакын арада ыйык Рамадан айы кирип келе жатат. Ифтар, сухурлар, кошуналар менен чогуу болсун. Туугандашалы, катташалы, шылтоо менен кошунаңызды мыктылап таанып алың. Сиз кошунаңызды тааныйсызбы?